Ешкім көрген жоқ па? Тауық ұрлап шықтым. Үйде ет жоқ. Ет таусып алды. Базарда қымбат. Қазір сорпа қайнатып пісіріп, қонағым күтіп алайын. Ешкім айтпаңдар. Ешкім көрген жоқ па? Тоқта. Тоқта дей мен саған. Қайт кейін. Кім бұл? Мен сенің қолдаушыңмын. Қолдаушы? Қолдаушы періште. Сен қайдан сөйлеп атсың? Біз адамдардың көзіне көрінбейміз. Балконға шығып алдың ба не? Сен көп сөйлеме. Тауықты орнына апарып қой. Неге? Ол саған бұйырмайды. Неге бұйырмайды? Басқа ұрыларға бұйыртан маған неге бұйырмайды? Сен тыңда, ұрлап жеген ас болмайды. Бәріне ас болаттан маған ас болмайды. Ас болып атыр ғой бәріне ұрлағандарға. Сен қамаласың. Тауық ұрлағандар қамалмайды. Қамалады, бірақ аздау қамалады. Сен өзің кімнің екеніңді білесің өзіңнің? Білем. Кімсің? Сен ештеңе де білмейсің, атаңның басы білесің. Сұмырай. Сенің ата-бабаң атағы алысқа кеткен батыр болған. Аш қалған елін үйір-үйірі жылқы, отар-отар қоя келіп асыраған. Абыройды айрандай төгіп, какой-то несчастный тауықты ұрлап. Енді кішкенеден басталады да енді мен. Москвада бір-ақ күнде құрылып кеткен емес қой. Көп сөйлеме. Апарып қой тауықтарына. Жоқ, кешіріңіз енді. Кешірің, бұдан кейін мен ұрламаймын. Последний раз. Жарай ма? Мен ескерттім. Өзің біл әйтеуір. Жоқ, қолдаушым тағын бір рет қолдап қой, болды. Бітті. Милиция! Не болды? Милиция көріп қалды мені. Кім? Милиция. Командир Болатов Серік па? Оны қайдан білесіз? Мен бәрін білемін. Мен қолдаушымын. Мен кете берейін да. Қорықпа, тұр. Қорықпа, өзім көмектесем. Өлдім оқсай. Өлдім. Өлмейсің. Бергел. Не істеймін? Бар. Бергелді адам. Барма. Не? Бергелді отам мен сені. Өзің шақыр. Өзің кел. Өлдім оқсай. Өлмейсің. Сен мені шақырып отасың ба? Сен өзің бергелді отам. Бар жақында. Не істер екен? Судайды. Бергелді отам. Сүміреймей бар. Кеудеңді көтер, деловой адам құсап бар. Өлдім ғой. Өлмейсің. Не алдығы баштықта? Не дейм? Шаруан қанша де. Шаруан қанша? Қандай? Сен маға сөз қайтарып отасың ба? Ничего себе, азыр сеніменен сөйлесіш керек екен өзі. Өлдім ғой. Өшіріп тұса. Түсінбедім, не? Не үшін отасың? Өшір. Шауып. Өлдім ғой точно. Өлмейсің. Ал бер. Өзің ал де. Өзің ал. Сен деловой ұқшайсың, а? Онша деловой емес. Қорықпа. Баз бері. Ұста жағасынан сенде. Мен ба? Ұста жағасынан. Сен... Түкір бетіне. Өлдім. Бетіне түкір. Өлдім ғой. Өлмейсің. Сен милиция... Сен властьқа сопротивление... Қорықпа. Карате көрсет. Карате көрсет. Бергел. Мен көмектесем. Кеп.
Or. Köpkön ekensin de ya, militsiya kol götüretkensin de ya. Koy bir. Olmay. Öldüm koy. Oh, endi точно öldün. Eyvallah. Komandir. Bekbol. Seni şu betke tükür degen jerin içine lишний olup ketdi da. Komandir mынау жақсы метод екен, ұрыларды ұстауға. Мен сіз жақсы көрем ғой, жақсы сыйлаймын енді, ана мынау болады. Давай, көп сүйлөй, түшпей ақа, давай. Алдар қамады. Ассаламу алейкум. Рахмат сіздерге ушундай жакшынакай маанай менен тосуп алганыңыздарга. Орун алып алсаңыздар, бир туугандар ушу. Учурашып алайын десем отура албай аткан экенсиздер, анан сиздер отурганда мындай музыканын коштоосунда отурсун деп ырдап ийбедикпи? Кел орун алып алыңыздар. Кайрадан сиздер менен жолугушуп отурганыбызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Ылайым Алла ден соолук берсин, үй бүлөңүздөргө ынтымак берсин. Кыргыз элинде тынччылык, токчулук болуп турсун. Дайыма мына ушундай жакшы күндөрдө ырыскылаш насиптеш болуп жүрөлү. Барыңыздарга рахмат, убактыңыздарды бөлүп келип олтурасыздар. Сиздерге ыраазычылык, Алланын нуру жаасын, рахмат. Кош келипсиздер. Рахмат. Кол чаппагандардын бою өспөй калсын. Эми башында мени биякта тынар чыгып тааныштырып кетпеди, ажы акебиз деп. Ажылык бир жолум менен милдети менен айта турган болчосом, жалпы мына ушу бүгүнкү биздин концертибизге келген бир туугандар баарыңыздарды ажылык насип кылсын демекчимин. Өзү Алла Таала адам баласын, адам атабызды жаратып, Каба энебизди жараткандан кийин ушул өзлөрүнүн күнөөсү үчүн жерге түшүрүп койгонун жакшы билесиздер. Жерге түшүргөндө экөөнү эки тарапка түшүргөн экен. Акыры 400-500 жылдан кийин адам атабыз издеп келип, ошол Меккенин 10 километр жериндеги Арафат деген тоодон экөө жолугушат экен. Кудайга шүгүр келтирип, тобо кылып, кетирген күнөөлөр үчүн кечирим сураганда, Алла Таала экөөнүн күнөөсүн кечирип, ошол жерден убада берген экен. Эгерде адам баласы ушул Арафат тоосуна келип, ажылык милдетин аткарса, ажылык милдет деген Алланын алдында кулчулук милдетин аткарып ушул Арафат тоосуна келсе, жаш бала төрөлгөндө кандай күнөөсү жок төрөлгөн болсо, мен ошонун күнөөсүн ошондой кечип, жашоосун таза барактан баштайт деп убада берген экен. Ошон үчүн мен сиздерди баарыңыздарды мына ошол өлүм периштеси эшигибизди чертип келгичекти, ажылык милдетиңиздерди аткарып, бири-бирибизге жакшы тилектерди айтып, жакшы иштерди кылып жүргөнүбүзгө Алладан тилек ниет кылып баарыңыздарга дагы бир жолу ден соолук, үй бүлөңүздөргө ынтымак каалап койго уруксат этиңиздер. Рахмат сиздерге. Келиңиздер, эми жалпыңыздар орун алып алсаңыздар, мүмкүн болсо тезирээк отуруп алыңыздар. Эми биякта бүгүн 23-үнө биздин жигиттерибиздин майрамына арналган концертибизди ЛТР телевидениясы биздин ушул ар бир айдын 6-сы концертинин башталгандан баштап 1,5 жылга жакындап калды. Ай сайын жаңы концерт коюп келебиз. Мына ошону ЛТР телевидениясы коштоп, колдоп, дайыма эфирге чыгарып сиздер менен биздин жаңы чыгармаларыбызга күбө кылып келет. Ошон үчүн 23-чү жигиттердин майрамы менен жалпы куттуктап койго уруксат этиңиздер. Майрамыңыздар менен. Ошентип бүгүнкү концертти биздин майрам катары алтында болгон айымдар кабыл алып коесуздар. Мына ушул жигиттердин дагы бир аз бүгүн концертте көңүлүн көтөргөнгө аракет кылалы. Биякта менин кесиптештерим чыкканда менден дайыма ажыдан келгенден бери эле тийишип турушат. Ажеке айтчы, биягы кандай болот, туура болобу, бул жагы туура эмеспи, көз ачыкка барсак болобу? Өз негизи мен байкашыма караганда биздин артисттердин кээ бирөөсүнүн өздөрүнүн собственный көз ачыктары бар да. Ушу бир жака гастролго чыгаардын алдында адегенде ошо көз ачыктарына барат, анан сурайт, мен кандай кылсам болот? Ушул жака концерт коюп келсем болобу, эл келеби же келбей коебу? Ошол көз ачык билет экен да. Анан жакында бирөө сураптыр. Мен Нарынга концерт коеюн деп баратам. Не дейсиң десе көз ачык айтатмыш. Нарынга концерт койгонду баратсаң, жылуу кийинип ал, аяк суук деп коетмыш. Биз ошентип Кудайга эмес бирөөнө ишенип
жашап калганбыз. Көчөдөн мышык өтүп кетсе, алдындан аялы менен күйөөсү кетип атса, жумушка барбай койгондор да бар, Жүр бара берели десем, мышык өтүп кетпедим, жолубуз болбой калат, кантип барабыз? Ой, эчтеке болбойт, бул мышык жөн эле мышык эми ушул жерде жашайт да, балким жолдун бияк өзүндө жашайттыр. Биягынан магазинге келгендир эми, кайра үйүнө кетип аткандыр, туурабы? Ана мышык өтүп кетти деп эле барбай койбойбуз, бара берели деп аял кишини көндүргөнгө караганда, ошо мышыкты артка өтүп кетпейсиңби деп көндүргөн оңойраак экен да. Ошо мышык тезирээк көнүп өтүп кетип калат экен да. Аялды шизин көндүрө албайсың да. Андан көрө артка үйгө кетип калганың жакшы да. Аял демекчи, мага биякта досторум тийишет, Адылда экен баш болуп. Экинчи аял маселеси кандай экен? Кызыктырган эле суроо ушул. Эки доочу бир келсе амалың кеткени, эки катын бир келсе ажалың жеткени дейт. Ашыкча проблема да. Азыркы эле аялың өлтүрүп коеюн дейт, экөө кошулса вообще момент өлтүрсө керек ошол жерден, Елестетсеңер, эки ойлой турган болчосу. Эки аял өзү проблема да. Эки башка проблема. Бир молдонун эки аялы бар экен. Бирөөлөр келип сурайт экен. Молдеке каякта деп берки аялдан сураса, наркы аялында дейт экен. Наркы аялына келип сураса, тигил аялында дейт экен. Кийин молда 3 аял алып алыптыр. Кийин достору келип, молдеке каякта десе аялдары, молдеке мечитте дейтмиш. Уже надоел болуп мечиттен чыкпай калыптыр да постоянно. Ошон үчүн эки аял маселесин алам деп аткан болсоңор, силерге түшүндүрүп коеюн. Эмне себептен дегиле жеңелерге айтып коеюн, эмнеге эркектер эки аял алам дей беришет. Себеби бул дефициттен келип чыккан нерсе экен. Биз азыраак болот экенбиз да. Аял заты көп болот экен, билесиздер, бир эркекке 5 аял туура келет деп айтат. А бир учур келет экен, бир эркекке Куранда жазылган 50 аял туура келип калат экен. Деп сүйүнүп алыптыр, Кудай сактасын. Эки аялда эсиң отуруп кетти, 50 аял болсо сен эртеңки күнгө чыкпагансың керек вообще. Ошондой учур келет экен, себеби эркектин саны аз болот экен. Ошол себептен эркектерге Алла Таала кичине шарт берип койгон экен. Эркектер 5-6 аял алса негизи болот экен. Эркектерге негизи 5-6 аял алышка жеңелер айтып коюн положено. А силердин 5-6 күйөөгө тийишиңер экен не положено. Таарынбаңыздар, бетиңиздерге айтып коюн. Неге дегенде, элестетип көргүлө, мына мисалы, менин 5-6 аялым болсо, 5-6 аялымын 5-6 балам болсо, бирөө келип сурайт да, ким баласың десе, борончунун. Мен канча аялым болбосун, канча аялымдан канча балам болбосун, баладан ким баласың деп сураса, атасын айтат. Баланчанын баласымын дейт. Аял кишинин 5-6 күйөөсү болсо, ким баласың десе, баласым не дейт? Дейт. Же моулардын дейт. Ошон үчүн силерге не положено. Туурабы жигиттер? Мына көрдүңүздөрбү? Могу кол чаап аткандардын баары ушулар эки аял алам дегендер. Негизи мен айтып коеюн, жеңелер таарынбагыла. Мына бир эркекке 5 кыз туура келсе, биз бирөөнө үйлөнсөк, 4өө ашып калат экен. Мына турмушка чыгып алган келдинде силер эгоист болот экенсиңер. Өзүңөр турмушка чыгып алгандан кийин берки 4өө менен ишиңер жок экен. Өзүңөр эптеп турмушка чыгып алган, эми ээлеп алат экенсиңер да. А бейчара эркектин душасы кенен болот экен. Жана түн ичинде уктай албай түйшөлүп, ары оонап, бери оонап атканда эмнеге дейсиңер? Ошо 4өө жөнүндө ойлонуп аткан болот. Кээде кыйналып уктай албай атканда, ай, эмне кыласың деп түртсөңөр, 4 деп кетет го. Ошондо байкап калсаңар болот да. Биз ойлонот экенбиз да, бир кыз төрөлсө, өмүр бою турмушка чыкпай өтүп кетип калса, кандай болот анын жашоосу? Ошону ойлонуп көрүшүңөр керек да, жеңе. Өтө эгоист боло бергенде да болбойт. Ошон үчүн эркектер эки аял алам деп аракет кыла берген дагы ошондон. Бир чети, эмне себептен эки аял алам дейт, жеңелер таарынбайсыздар, үйдөгү мамиледен. Эркекке кылган мамилеңиздер туура эмес болгон болсо, жакшы мамиле кылбай койсоңор, эркек өзү мышык мүнөз болот да, ким башына салса ошол жакта уктап калат го. Жакшы мамиле кылбай койсоңор, ал бөлөк бир аялдан ошол сенде жок мамилени көрүп калса, эмне кылат? Ал ошол жака кетип калат. Ошон үчүн үйдө дайыма жакшы сүйлөп, эркекке жакшы мамиле кылып туруш керек. Мусулманчылыкта айтат, аял күйөөсүнө күнүгө өзгөчө болуп туруш керек. Кантип өзгөчө? Күнүгө жакшы сөздөрдү сүйлөп туруш керек. Эртең менен саат 6-да эшикти кылдатып кирип келсе дагы, 6-да келсе дагы эшикти ачып туруп, жылмайып туруп, кел. Кудайыма шүгүр, кел деп айтыш керек да. Ичиңден наконец-то деген ичиңден айтышың керек да.
Sırtından жылмайып sır бербей. Geldi. Gelбей койсо эмне кылат элеңер? Ошон үчүн geldi. Эмне себептен эшикти ачып сүйүнүп тосбаш керек? Аман эсен келгениме Кудайга шүгүр деш керек. Башыбыз аман болсун. Кичине 2 саат, 3 саат кечип калса ошон үчүн трагедия кылып, ошон үчүн ажырашам деген нерсени токтоткула. Бер жакта 4 очередте турат. Калып эле ажырашам деп байкабай айтып албагыла да, случайно. Пенденин оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Шап тиги 4-өнүн бирөөсү угуп калса очередти жылдырып кийиши мүмкүн болот. Так что абайлагыла. Аял заты өзүнүн күйөөсү үчүн гана жакшы кийимдерди кийиш керек, жакшы атырларды себиниш керек күйөөсү үчүн гана. А бизде тескери. Жумуштан чарчап келсең эшикти кылдасаң эшикти ачат дагы, аялың пияз жыттанган халатты кийип алган прическа чөмөлө. Мына, Каяк жүрөсүң? Ошондон ары келбей эле койбойсуңбу? Үйдү таппай калдыңбы адрести? Үйгө чейин туман басып кеттиби? Өлүп эле калсаң болмок. Шундай сөздөр менен тосуп аласыңар. Жакшынакай көрүнүшкө аракет кылбайсыңар. Турмушка чыкканча жакшы көрүнүшкө аракет кыласыңар, бирок турмушка чыккандан кийин уже болду да бияга. Көчөгө чыгарда, күзгүнүн алдына отуруп алып, 2 саат жазанып, сулууланып, жакшы атырларды себинип алып, жакшынакай кийинип алып, көчөгө чыгасыңар. Ким үчүн? Демек, бөлөк эркектерди өзүңөргө көңүл бурдуруш үчүн. Болбосо ким үчүн? Күйөөң турат го, Ошон үчүн мусулманчылыкта эмне кылат? Ар ким өзүнүн аялын мусулманчылыкта аялын жамынып кийинип жүргөнүн жакшы көрөт экен. Себеби мусулман эмнени жакшы көрөт? Өзүнүн жакшы көргөн нерсесин бирөөнө ачып көрсөткүсү келбейт. Аны жаап катып жүрөт. Биз болсо эмне кылабыз? Кыска кийиндирип көчөгө чыгып, көрдүңбү, нормально экен. Меники? Если что, берите. Ошон үчүн жамынып жүргөн жакшы. Жамынган кийимди кийип жүргөн жакшы жеңилер. Себеби жамынган бул кемчиликти жаап турат. Bir аял толук болушу мүмкүн, bir аял арык болушу мүмкүн, bir аялдын буту кыйшак болушу мүмкүн. Эгер жамынып кийинип алган болсо, ошо кемчиликтин баары жабылып калат экен. Аяшыңдын буту кыйшык экенин өмүр бою билбей жүрүп кетесиң. Ошон үчүн мусулманчылыкта көп жакшы жактар бар экен. Үй бүлөдө ынтымак болсо эле эч ким эки аял алам дебейт экен. Ошон үчүн үй бүлөдө ынтымак болсун. Бар болуңуздар, жигиттердин майрамы менен. Келиңиздер, бир сыйра жигиттердин настроениясын көтөрдүк, аракет кылып көрдүк эми. Ошентсе адыраңдап, шадыраңдап кетип калбайлы. Тиги 4 очередте эмеспи, 4-өнүн 3-өө үйгө киргизет деп койгонан биринчисине да кире албай жүрө бербей эле эшиктен анген. Эшикти кагып. Элибизде тынччылык, токчулук болуп турсун. Кыргыз элинин кылып аткан алдыга өсүү, прогресс, саясат жагынан кайгынан болсо да ушунчалык алдыга кетип атабыз. Биздин өзгөчө саясат кылып атканыбызды элдердин баары көрүп алып, эстери ооп атат. Кече мен ажыга барганда ошол жерде шайтанды ташбаранга алган жери бар экен. Шайтанды бар ташбаранга кубалайбыз. Кыргыз деле өзүбүзгө жакпагандарды ташбаранга алып кубалай атабыз. Кыргыз эл үчүн шайтандык иш кылгандарды оңой эле таш менен кубалап коебуз. Революцияны таш менен алмаштырып коёткону эстери ооп атат. Мына кече Египетти көрүп атасыңар, телевизордон. Газ менен атып койсо, резиновый ок менен атып койсо, баары качып атат тапырап. Кыргызды снайпер жатып алып, мынтык менен атса, кыргыз мынтет экен. Мынтык менен атып атат, энең дурай таш бар, берчи энең. Таш. Кыргыз жерден таш алганда снайпер жашынып коятмыш. Жүрөгүнүн ишин алып коюппуз да. Сен 2 снайперди чаап чырып коюп атыппы. Эстери ооп атат элдердин. Азыр баары бизден жардам сурап атат. Египеттен да келип атышат, кичине бир аз бара калсаңар жакшы болот эле. Алдыга ура деп чыккан чолпонбойлар жок болуп атат деп. Казактар келди жакында жардам сурап атат. Силер аябай көңүлдүү жашап атасыңар. Улам жакпаганын алмаштырып коюп атасыңар. Бизге жаман скучно болду да. Келип бир аз бир нерсе кылбайсыңарбы десе, кыргыз айтатмыш. Мейлем жардам берели. Түштө барып бир 50 чактыбыз барып бир обедти алмаштырып келе калалы, кечинде той бар эле дептир да. 50 чакты? 50 киши барасыңар. Коем жок дегенде 100 киши баргыла десе кыргыз. Жөнтүрчү, анда мародерство болуп кетпейли коет дейт. Биз кичине эле көбөйсөк, андан ашыры кеткенбиз да. Революция биякта калсын, калган тазалап түгөтүп койдук экенбиз. Эл ушунчалык 200-300 болгон кишини
Бөлөк мына Египетте 2000-3000 кишини башкара албай атат. Кыйкырышып бияктан, ой, биякты көздөй баскыла, бияка көчөгө чыккыла деп эле кыйкырып атышат. Бизде шунчалык профессионал болуп калганбыз. 10.000 киши турса деле бирөө чыгып туруп эле, бир колду көтөрүп туруп эле, бир эле ооз сөз айтып коет. Биз полуслов түшүнүп калыппыз да, колду көтөрүп туруп эле бета сторис деп коет, болду. Өзү тебелендеди калып кетет. Асты бета сториске жетип калган да уже. Бета стористин кожоюну акылдуу экен. Эшикке чыгып туруп, токтогула. Алгыла, бирок талкалабагыла десе, баары очередке туруп коётмуш. Көрдүңөр ошон үчүн кече бета стористи талкалабай алып кетип калды. Элдин баары нааразы. Элдер чыгып алып, народныйды алып кетишти. Ничего себе. Эл көчөгө чыкса, народтуку деп жазылып турса, алат да туурабы? Бирөөнүкүн алып аттырбы? Өздөрүнүкүн алып атат ар ким. Элден алган нерсени бир жерге топтоп коюшкан экен, эл барып кайра алып атат өзүнүкүн. Мурдагы карызын. Дагы бирөөлөр чыгып алып туруп, таатаны көздөй деди эле, таатаны көздөй тапырап жүгүрүп качты. Тааталыда кароочулар билип калган экен, жакындагандай бир экөөнү атып берсе, ок тийип калган экен да больницага барыптыр. Доктор сурап атат, каяктан сага ок тийди десе, берки сыр бербей жатып алып, мен революционермин. Мен ак үйдү көздөй ура деп кетип атсам ок тийди эле. Өзүм жоготуп койгон экенмин. Көзүмдү ачсам таатанын алдында жатам деп коетмуш. Ана революционер. Экөө холодильникти көтөрүп жүгүрүп чыгып баратса, такси кетип бараткан экен. Такси деп туруп таксиге токтотуп холодильникти салса, такси уруп кетип атат дейт. Экөө аркасынан кубалап алып туруп, уру деп. Кызык эле окуялар болуп атат бизде. Есиң эле болуп кала турган болуп атат. Президент биринчи жолу бизге өзү Акаев президент болгондо атам экөөбүз телевизордо көрүп отурсак, аябай элпек киши экен да. Биринчи жолу президент болду да Кыргызстанга. Чыга калып элдер келген жерге жолугушууга келип, ар бир алдындагылар менен учураша калып, кайра бияка жүгүрүп чыгып, тияка жүгүрүп чыгып атса, атам телевизордон карап туруп мынтип коет. О, мына баланы арака жумшайчу бала экен деп. Элпек экен деди. Десе жанында отурган дос айтат, жок, муну күйөө жолдош кылып алыш керек экен. Мына азыр ушундай саясаттарды көрүп атасыңар. Акаев андан кийин кубаладык, анын аркасынан Бакиевди кубаладык. Бакиев өзү эмеде мектепте спортсмен болгон окшойт го, билбейм, чыгып катуу жүгүрүп барат, Акаевден өтүп кеттир да. Караса Акаев отурган экен, чыйк токтоп калтырды. Ассаламу алейкум, Акаев кандай жакшы десоктор. Десе Акаев таң калып, эмне тез эле келип калдың? Мен 15 жыл отурдум го, сен 5 жылда эле келип калдыңбы? Десе Бакиев айтатмыш, ой, сен 15 жылда жинаганың мен 5 жылда эле уруп койдум, нормально бе? Экөө ошол жерде Островто жашап калган имиш. Көпкө чейин жашап атканда Акаев нааразы болуп мынтип калыптыр. Менин келгениме көп болуп кетти. Азыр эми сен да келдиң. Экөөбүз жерде экөөбүз элебиз, бөлөк киши жок. Кыйналып кетти, кийимдер да кирдеп кетти. Бир аял киши болсо жуудуруп алсак жакшы болот эле десе, Бакиев мынтип коет дейт. Жазга чейин күтө тур, балким келип калышы мүмкүн деп коет. Азыркы бийликти алган убактылуу өкмөт деп башында айтканда эле мен күлкүм келди. Убактылуу өкмөт деп бизди жөн эле успокоить этип атат. Болбосо булар бактылуу өкмөт. Элдер революцияны алып берип койду, булар отуруп алды. Роза эжекем өзү бактылуу кыз экен. Оппозицияда жүргөндө Роза эжекебиз күскү таап алыптыр. Күскүдөн сурайт экен. Күскү, айтчы ким сулуу? Десе күскү айтат экен. Сен сулуусуң, бирок сенден өткөн майрам сулуу дечкен да. Мурда ошондой экен да. Азыр сурап атат экен. Күскү, айтчы ким сулуу? Десе азыр күскү. Сен сулуусуң, сенден өткөн сулуу жок. Пока деп коетмуш. Эми сындырып койбосун деп атат да. Бирок эжекебиз молодец. Экөөнө караганда эки качып кеткен. Ошо эки качып кеткен катынга караганда азыркы катын эркек экен.